kalasыңarбы окуучулар? Кыргыз тил сабагын баштайбыз. Бүгүнкү тема сүйлөмдүн баяндоочу. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышып алгыла. Сүйлөмдүн баяндоочу жөнүндө түшүнүк аласыңар. Сүйлөмдөрдү түзүп, сүйлөмгө суроолорду берүү менен баяндоошту табууга, белгилөөгө үйрөнөсүңөр. Ошондой эле туура сүйлөөгө, таза, сулуу жазууга көнүгөсүңөр. Алгач өтүлгөн тема боюнча кайталап алалы. Балдар, сүйлөмдүн ээси кандай суроолорго жооп берет? Туура айтасыңар. Сүйлөмдө ээнин милдетин аткарган адам аттары ким, кимдер? Ал эми жан-жаныбарлардын аттары болсо, эмне-эмнелер деген суроолорго жооп берет. Төмөнкү сүйлөмгө көңүл бурабыз. Сүйлөмдүн ээсин таап белгилегиле. Садако кагаздан турналарды жасады. Ким турналарды жасады? Садако. Сүйлөмдүн ээси Садако. Сүйлөмдө ээнин асты бир түз сызык менен сызылат. Балдар, бүгүнкү сабакта биз сүйлөмдүн баяндоочу деген эмне деген суроого жооп табууга аракет кылалы. Ээнин кыймыл аракетин, ал абалын билдирген сөздөр сүйлөмдүн баяндоочу болот. Алар эмне кылды, эмне кылат, эмне кылып жатат, эмне болот деген суроолорго жооп берет. Баяндооштун асты эки түз сызык менен сызылат. Мисалы, Айгүл жомок окуду. Ким жомок окуду? Айгүл. Сүйлөмдүн ээси Айгүл. Айгүл эмне кылды? Окуду. Сүйлөмдүн баяндоочу окуду. Экинчи сүйлөмдү окуймун. Таалайбек дагы бир жаңылды. Ким? Таалайбек. Таалайбек эмне кылды? Жаңылды. Сүйлөмдүн баяндоочу жаңылды. Балдар, келгиле, сүйлөмдөгү ээ менен баяндооштун астын белгилейбиз. Бермет апасына гүл белек кылды. Ким? Бермет. Сүйлөмдүн ээси Бермет. Баяндоошту табуу үчүн сүйлөмдүн ээсине суроо беребиз. Бермет эмне кылды? Белек кылды. Сүйлөмдүн баяндоочу белек кылды. Балдар, төмөнкү сүрөттөргө карап, өз алдыңарча сүйлөмдөрдү түзсөңөр болот. Алина менен Аскар эмне кылып жатышат? Алина менен Аскар теннис ойноп жатышат. Сүйлөмдүн ээсин жана баяндоочун тапкыла. Айгүл эмне кылып жатат? Айгүл комуз чертип жатат. Сүйлөмдүн ээси Айгүл, ал эми баяндоочу кайсы сөз болот? Туура айтасыңар, чертип жатат. Эмне кылат деген суроого жооп берген сүйлөмдөрдү түзүүгө аракет кылгыла жана жумушчу дептериңерге жазгыла. Сүйлөмдүн ээсин жана баяндоочун белгилегиле. Балдар, эмне болду, эмне болот сыяктуу суроолор көбүнчө жаратылыш кубулуштарындагы кыймыл аракетти билдирген сөздөргө берилет. Мисалы, күн чыкты, таң атты, гүлдөр ачылды, суулар акты жана башка ушу сыяктуу. Сүрөткө карап сүйлөм түзөбүз. Күзүндө жалбырактар эмне болот? Күзүндө жалбырактар саргаят. Балдар, бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болдубу? Анда бүгүнкү сабагыбызды бышыктап алсак. Сүйлөмдүн ээсине кайсы суроолорду беребиз? Сүйлөмдүн ээсине ким,
emne degen suroolordu berебиz. Tuura jogaby A-sy. Kийinki suro. Süýlemdün baýandooçyny tapgyla. Talaýbek jyl mezgilderin ajyrata albaýt. Tuura aýtasyňar baldar. Tuura jogap ajyrata albaýt. Baldar, tapşyrma 316-njy könügi. Salamatda galgyla.